Айтып атышат, эмне үчүн анда Акылбек Жапаров тойго барса, Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барса, аны жазалабайсыңар. Акылбек Түмөнбаев Камчы Көлбаевдин жанагы похоронуна барса, аны жазалабайсыңар дейт. Мен айтып коеюн. Акылбек Сөнбеков Камчы Көлбаев менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Муну да коомчулук билиш керек. Камчы Көлбаев менен дагы, Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Коомго зыяны бар тийгизбегиле. Мыйзамды бузбагыла. Өзүңөр жашооңор менен жашагыла. Ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Алар ошого макул болгон. Башында алып келип аларды камаганбыз. Алар ошо керектүү суммасын мамлекет төлөп берип, мисалы Матраимов менесинде бар, где-то 2 миллиардтай төлөп берди окшойт. Камчы Көлбаев дагы жок дегенде bir 1 миллиардка жакын төлөп берди окшойт. Так, төлөп беришип, кайра анан жашап атышкан, иштеп атышкан. Бирок акыркы 1 жылдан бери кайра күчөп кетишти. Акыркы 1 жылдан бери мурдагыларын кайра башташты. Кайра тоной башташты. Коркута башташты. Баягы өздөрүнүн мамлекеттик кызматтагы байланыштары менен мамлекетке зыян келтире башташты. Таможняга зыян келтире башташты. Мына Еркештам тарапты. Еркештам да бизде Кытайдан өткөн чоң пост бар. Ошол жерде Матраимов кайрадан контроль кыла баштады. Өзүнүн жанагы таможниктерин коюп акча чогулта баштады өткөн машинелерден. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек? Жалбарышыбыз керекпи? Андай болбойт. Биз мамлекеттик кызматкербиз. Биз мамлекет үчүн жашап атабыз. Мамлекет үчүн иштеп атабыз. Кудай буйрса, мен азыр ушул жерде турганда, пока я жив, не будет никаких против государственных деяний от имени ОПГ, коррупционеров и других. Этого я не допущу. Мына тиле албай коюшту, биз аларды жазалап атабыз. Акылбек Сөнбековдун тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен. Айтып атпаймынбы? Вот Көлбаев менен мен деле таанышмын. Тааныш болгом. Мен деле жолукканмын. Акылбек Сөнбеков 5 жыл мурда тойго барган, ал тааныш болгон. Бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөнбековдун ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын.